Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен Курандагы кээ бир аяттардын жана сүрөлөрдүн фазилеттери тууралуу иншаллах. Хашр сүрөсүнүн акырындагы 3 аяттын фазилети. Хашр сүрөсүнүн акыркы 3 аятында Алла Тааланын сулуу наамдары айтылган. Бул аяттардын фазилети жөнүндө төмөндөгү хадистер келтирилген. Макил ибн Ясур радиаллаху анхудан риваят кылынат. Наби саллаллаху алейхи вассалам ким таң атканда аузу биллахи самиул алим минаш шайтонир раджим деп кийин Хашр сүрөсүнүн акыркы аятын окуса, Алла ага 70 000 периштени өкүл кылат. Алар түнгө чейин ошол пенденин атына салават айтып турушат. Ким бул аяттарды кеч болгондо дагы таң аткыча окуса, дагы ошондой болот. Хашр сүрөсүнүн акыркы 3 аятынын мааниси ушундай. Алладан башка кудай жок. Ал зат көрүнбөгөндү дагы, акыйкатты дагы билет. Алла ар кандай акыйкатты дагы билет. Алла ар кандай айыптан күнөөсүз. Бул аяттарда Алланын Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Малик, Ал-Куддус, Ас-Салам, Ал-Муъмин, Ал-Мухаймин, Ал-Азиз, Ал-Джаббар, Ал-Мутакаббир, Ал-Халик, Ал-Бари, Ал-Мусафир, Ал-Хаким сыяктуу сапаттар айтылган болуп, жумурук аалымдардын айтымында мына ушул аттар ичинде Алланын аты азамы бар. Бул хадисте ушундай дейилинген: ким Хашр сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуп, кийин ошол күнү же ошол түнү өлсө, баардык күнөөлөрү кечирилет. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: ким күндүзү же түнү Хашр сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуп, кийин ошол күнү же ошол түнү өлсө, ага бейиш насип кылынат. Хасан айтат, Аллах андан ыраазы болсун: ким таң атканда Хашр сүрөсүнүн акыркы 3 аятын окуп, кийин ошол түнү же бул аяттарды түнү окуп, кийин ошол күнү же түнү өлсө, ага шейит болуу мөөрү басылат. Караңыздарчы, күнөөлөрү кечирилет, ага бейиш насип кылынат, өлсө ага шейит болуу мөөлөрү басылат деген куш кабарлар айтылып атат. Ага 70 000 периште өкүл кылынып экен. Ал пенденин атына салават айтып турушат. Алхамдулиллах роббил аламин. Амандуулукка Аллах өзү жардам берсин, аракетибизге берекет берсин. Намаздан кийин Аятул Курсини окуунун фазилети. Абу Умама радиаллаху анхудан риваят кылынат. Наби саллаллаху алейхи вассалам ким ар бир парз намазынан кийин Аятул Курсиди окуса, анын бейишке кирүүсүн бир гана өлүм тосуп турат деген. Башка бир хадисте ким ар бир парз намазынан кийин Аятул Курсиди окуса, ал менен бейишке кирүү ортосунда бир гана өлүм тосук болот. Эгерде өлсө бейишке кирет деп айткан. Амана Расулунун фазилети. Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аяты Амана Расул деп аталат. Бул аяттардын фазилети аябай улуу болуп, аларды айрыкча түнү окуунун касиети көп. Абу Масуд радиаллаху анхудан риваят кылынат. Наби саллаллаху алейхи вассалам ким түнү Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуса, ага жеткиликтүү деген. Хадистагы жетиштүү сөзүнүн мааниси төмөнкүчө. Хадистеги жетиштүү сөзүнүн мааниси төмөндөгүчө. Түнкү намазда жөндөмдүү болууга жетиштүү болот. Пендени жиндер жамандыгынан коргойт. Шайтан аспырыктарынан сакталууга жетиштүү кылат. Сыйлык алууга жетиштүү болот. Жакшылыкка жетүү үчүн жетиштүү. Курандын акырына чейин толук окууга жетиштүү. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: мага арш астынан кенч үйүнөн Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттары берилди.
Алар менден алдын эч бир пайгамбарга берилген эмес. Нуъман ибн Башир радиаллаху анху риваят кылган хадисте ушундай делген: Алла асман жана жер жаратуудан 2000 жыл мурун бир китеп жазды. Анда 2 аятты түшүрүп, Бакара сүрөсүн ушулар менен жыйынтыктады. Бул аяттар кайсы бир үйдө 3 түн ичинде окулса, ал жерге шайтан келе албайт. Хадисте айтылышынча, бир жайда Аятул Курси 3 түн окулса, ошол жерге шайтан жолобойт. Кээ бирөөлөр үйүнөн жиндерди жоготуу үчүн кандайдыр бир иштерди кылып жүрүшөт. Бирок бул иш исламга туура эмес болгону үчүн эч кандай натыйжа бербейт. Себеби көйгөйдөн кутулуунун жолун китептен, сүннөттөн издесек гана максатка жетишебиз. Муну менен артыкча аракет керек эмес. Кур'ан-ы Каримди, хадисти, шарифтерди окуп үйрөнүп ишке ашырсак болгону. Абу Зар радиаллаху анхудан риваят кылынат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 2 аят менен жыйынтыктады. Аларды мага арш астындагы кеңиштен берди. Ошол 2 аятты өздөрүңүз дагы үйрөнүңүз, жолдошторуңуздарга дагы үйрөтүңүз. Анткени ал намаз, Кур'ан, дуба болот. Дагы бир хадисте Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттары Кур'ан жана дуба, алар пендени бейишке киргизет, Рахманды ыраазы кылат делинген. Абу Катададан риваят кылынат. Пайгамбар алейхиссалам Абу Катададан риваят кылынат. Пайгамбар алейхиссалам кимдин башына көйгөй, кыйынчылык түшкөндө Аятул Курси менен Бакара сүрөсүнүн акыркы аяттарын окуса, Аллах ага жардам берет деген. Алхамдулиллах роббил аламин. Аллахым чексиз кудурет ээси, амал кылууга өз жардам берсин. Аятул Курсидин фазилети. Бакара сүрөсүнүн 255 аяты Аятул Курси деп аталат. Аятул Курси Кур'ан-ы Каримдеги эң улуу аят. Аятул Курсидин фазилети жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан көп хадистер риваят кылынган. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Кур'ан аяттарынын сайиди Аятул Курси деген. Кур'андын эң улуу сүрөсү Фатиха сүрөсү. Кур'андагы эң улуу аят Аятул Курси эсептелинет. Расулуллах Акрам саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Ар бир нерсенин көзгө көрүнгөн жайы бар. Кур'андын жайы Бакара сүрөсү болот. Кур'андагы эң жакшы аят Аятул Курси. Эң жогорку, эң узун аят дагы, Кур'андагы эң узун сүрө дагы Бакара сүрөсүндө келген. Bir günü Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhudan Abdul Munzir, Allah'ın sözünde en ulu ayat kaysi ekendigin bilesizbi? Dep soradı. Allah Jananın Resulü bilүүчү dedi al. Kur'an'dagı en ulu ayat kaysi ekendigin bilesinbi dedi. Allah dep soradı. Allah Jananın Resulü bilүүчү dedi al. Kur'an'dagı en ulu ayat kaysi ekendigin bilesinbi dedi. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedi al. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Убай ибн Каабдын көкүрөгүнө уруп, Аллага касам, бул илим сага кут болсун, Абдул Мунзир деп аны мактады. Аятул Курсиди окуунун касиети. Түнү уктоодон мурун Аятул Курсиди окуган адамга Алла тарабынан периште жиберилет. Ошондон кийин ага жин дагы, шайтан дагы жакындай албайт. Аятул Курси окуп жаткан адам коркунучтуу түштөр көрбөйт. Жүрөктөгүдөй дем алат. Эртеси иши дагы жемиштүү болот.
Аятул Курси окуп жаткан адам коркунучтуу түштөр көрбөйт, жүрөктөгүдөй дем алат, эртеси иши дагы жемиштүү болот. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам мага Рамазандагы садакаларды жана зекеттерди коргоону буйрду. Түнү бир адам келип, колун тыгып тамактан ала баштады. Мен аны кармап алып, сени Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алып барам дедим. Ал: мени коюп жибер, мен жакшы адаммын, балдарым бар, өтө муктажмын деп суранды. Мен аны коюп жибердим. Таң атканда Наби саллаллаху алейхи вассалам: кечеги адам эмне болду, Абу Хурайра деп сурады. Баласы бар экендиги, ага тамак зарыл экендигин айтып суранган. Оорум ооруп кое бердим дедим. Сени алдаган, ал эртең дагы келет, деди Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Ал дагы келет деген сөздөрүнөн анын келишин билип күтө баштадым. Айтылгандай ал дагы келди. Тамактан ала башташы менен кармап алып, сени Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын алдына алып барам дедим. Ал дагы: мени коюп жибер, мен муктажмын, балдарым бар, экинчи келбейм деп сөз берди. Ага боорум ачышып, дагы коюп жибердим. Таң атканда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайра кечеги адам эмне болду деп сурады. Дагы келип муктаж экенин, балдары бар экендигин айтып суранды. Мээримдүү болуп дагы коюп жибердим дедим. Алдаган, ал дагы кайтып келет деди. Мен дагы аны күзөттүм. Чындыгында дагы келип, дагы тамактан ала баштады. Мен ошол убакыт аны кармап, эми сени Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын алдыга алып барбасам болбойт. Бул үчүнчүсү, башка келбейм деп сөз берип дагы келдим дедим. Ошондо ал: мени коюп жиберсең сага пайдалуу сөздөрдү үйрөтөм деди. Кандай сөздөрдү дедим. Ал мындай деди: түнү жатаарда Аятул Курсиди окусаң, Алла тарабынан бир коргоочу периште түшөт. Кийин таң аткыча сага шайтан жакын жолобойт. Мен аны коюп жибердим. Күн чыкканда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам сурады: кечеги туткун эмне болду? Пайдалуу сөздөрдү үйрөтүштү. Убада берген эле коюп жибердим. Кандай сөздөр экен? Ал мага ушундай деди: түнү жатканда Аятул Курсиди окусаң, Алла тарабынан бир коргоочу периште түшөт. Кийин таң аткыча сага шайтан жолобойт деди. Өзү жалганчы болсо дагы ошол учур чын сүйлөдү. Абу Хурайра: 3 күндөн бери ким менен сүйлөшүп жатканын билесиңби? Жок, ошол сага адам көрүнүшүндөгү чындыгында шайтан эле. Муаз бин Жабал радиаллаху анхудан кылынган риваятта дагы ушул окуя кабар берилген болуп, анда ушундай делинген: 3-чү жолу колго түшкөндө шайтан мага ушундай деди: мен үй бүлөлүү шайтанмын. Жанына Насибидан келдим. Ошон бул жерге келбейт элем. Ошондон башка нерсе тапсам дейт, бул жерге келбейт элем. Ошол адам пайгамбар болгуча сиздердин шаарыңыздарда жашайт элек. Ага 2 аят түшкөндөн кийин бул жерден чыгып Насибина көчүп кеттик. Ошол 2 аят кайсы үйдө айтылса, 3 күнгө чейин ал жерге шайтан кире албайт. Мени коюп жиберсең, алар кайсы аяттар экенин айтам. Макул, айт. Аятул Курси жана Бакаранын акыркы аяттары. Аманар Расулдан акырына чейин. Мен аны коюп жибердим. Кийин бул окуяны айтуу үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бардым. Көрсөм, жарчы Муаз бин Жабал каерде деп кыйкырып жаткан экен. Ал заттын алдына кирдим. Адамың эмне кылды, Муаз? деп сурады Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Мен ал затка анын айткан сөздөрүн айтып бердим. Ошондо ал зат: өзү жалганчы болсо дагы туура айтыптыр деди. Ошондон кийин ошол 2 аятты хурмага окусам, хурма бир дагы азайбайт эле.
деп айтылган экен. Аллахым өзү сактап, өзү коргон болсун. Иншаллах. Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүнүн фазилети. Укба ибн Амр радиаллаху анхудан риваят кылынат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды учуратып калып, биринчи сөз баштадым. Ал заттын колдорун кармап: "Эй Алланын элчиси, исламдын куткарылышы эмнеде?" деп сурадым. Ал зат: "Тилиңди тый, үйүң сени кабыл алсын, күнөөлөрүң үчүн ыйла" деди. Ал зат мени учуратып калып, биринчи сөз баштады. Колумду кармап: "Эй Укба ибн Амр, сага Таврат, Инжил, Забур жана улуу Курандагы эң жакшы 3 сүрөнү айтайынбы?" деди. "Ооба, айтыңыз, Алла мени сизге курмандык кылсын" дедим. Ал зат мага Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн окуп берди. Кийин ушундай деп баса белгиледи: "Укба, айткандарымды унутпа. Бир түндү дагы аларды окубастан өткөрбө. Мен бул сөздөрдү дагы эле унутпадым. Бул сөздөрдү окумайынча таң аттырба." Ибн Кубайбтан риваят кылынат, Аллах андан ыраазы болсун. Жамгырлуу караңгы түндө жолго чыктык. Намаз окуп берсин деп Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды издедик. Ал затты таптык. "Бизден намаз окудуңузбу?" деп сурады. Мен унчукпадым. Ал зат: "Сүйлө" деди. Мен эч нерсе дебедим. Кийин дагы: "Сүйлө" деди. Мен унчукпай турдум. Ал зат дагы: "Сүйлө" деди. "Ошондо эмнени айтайын, эй Алланын элчиси" дедим. Ал зат ушундай деди: "Кеч болгондо жана таң атканда Кул хулаллаху ахад менен Муваввизатайнды 3 жолу оку, алар сага жетиштүү." Ал зат ушундай деди: "Кеч болгондо жана таң атканда Кул хулаллаху ахад жана Муваввизатайнды 3 жолу оку, алар сага жетиштүү" деди. Демек, Ихлас жана Фалак, Нас сүрөлөрүн 3 жолдон окуу ар бирибизге көзүлүп жатат, иншаллах. Айша радиаллаху анхадан риваят кылынат. Үй бүлө мүчөлөрүнүн бири ооруп калса, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Муваввизатты окуп дем салат эле. Фалак менен Нас сүрөсү тууралуу айтылат. Өлөр алдында ооруп калганда мен ал затка дем салган элем. Колдору менен өздөрүн сүртүп жаттым. Анткени ал заттын колдорун меникинен берекелүү. Расулуллах акрам алейхиссалам Ихлас, Фалак жана Нас сүрөлөрүн окуп, өздөрүнө, үй бүлөлөрүнө дем салат эле. Өздөрү ооруп калганда Айша радиаллаху анха энебиз Куран окуп ал затка дем салган. Аллахым баарыбыздын билип билбей калган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым баарынан ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, экибизге жакшыны насип кылып, Аллахым пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам татыктуу үммөтү өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылып, өзү коргоп, өзү колдосун. Я архамар рахим, я хайю я кайюм, хасбуналлаху ва ни'мал мавла ва ни'ман насир. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.